Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында 10 маселе каралып, алгач эле мектеп окуучуларынын арасындагы суицид маселеси чоң талкуу жаратты. Бир мектептен 2 окуучу көз жумуп, бири ооруканага түшкөнү коомдогу оорчундук көйгөйгө айлангандыгы айтылды. Жыйында депутат мындай иш үчүн мектеп директоруна чара көрүлбөгөндүгүн айтып, социалдык тармакта өлүмгө жетелеген оюндар да ачык түрдө тарап жаткандыгы боюнча сөз козголду. Бул иш боюнча мектеп директоруна сөгүш жарыяланган, ар бир мектепте соцпедагогдор жана психологдор тартылып, түшүндүрүү иштери башталган. Мындай учурларда ата-эне дагы жоопкерчиликти мойнуна алышы зарыл деген ойлор айтылды. Мугалимдерди башкаларды күнөөлөгөндөн мурун ушул мен ата-энелерге кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күндө эми чындыгында ата-энелер туура тарбия берип, үйдөн да тарбия бериш керек. Мектепте эми окуу процессине катышып балдар билим алат. Тарбиялык дагы өзүнүн көрсөтүшөт мугалимдер, бирок мэрия тарабынан биз ыкчам штаб өткөрүп, ал боюнча атайын тапшырмалар берилген, МАП башчыларына, тиешелүү мекеме ишканаларга берилген. Эми коопсуздук эрежелери боюнча бул чатырларга өспүрүмдөргө чыгуу тыюу салынат. Кийинки маселе жеке менчикке өтүп кеткен 35 бала бакчаны кайтаруу болду. Бул көрсөткүч 44кө жетиши мүмкүн. Айрым мекемелер бала бакча статусун алып, бирок башка багытта иш алып барып келет. Мамлекеттин карамагындагы бала бакчалардын көпчүлүгү 1995 жана 2005 жылдар аралыгында менчиктешкен. Ош шаардык прокуратурасы бул объектилер боюнча бир нече рет сотко берген. Бирок соттун чечими иштин убактысы өтүп кеткендигине байланыштуу менчиктештирип алган жарандардын пайдасына чечилип келгендиги айтылды. Социалдык объектилер боюнча маселени шаардык кеңеш карап, кайра сотко кайрылуу маселеси сунушталды. Сот сатып алган кишилердин пайдасына чечип берет экен. Ал жерде да мындай мындай коррупциялык көрүнүштөр бар окшойт менимче. Прокуратуранын айтканына караганда, биз аларга сотторго мындай бир нерсени предлагать эте албайбыз. Ошонун негизинде биз дайым жеңилип калабыз. Мэрия да сотко берет экен, УМС сотко берет экен, прокуратура, милиция бардыгын эле утулуп кала берет экен да. Ошол нерседе азыр бир гана ошо шаардык кеңеш толук сиздердин укугуңуздар бар деп бизге кайрылып атат. Сотко кайрылып, сотко арыздоо менен кайрылып, ошолор менен соттошот экен. Соттошконго биздин толук укугубуз бар экен. Эми биз ошонун үстүнөн катуу иштейли деп атабыз. Эми 1-2 садик болсо дагы мамлекеттин эсебине кайтарып берсек, бул дагы канча бала үчүн жакшы иш болот эле да. Жыйында ипотекалык негизде берилип жаткан үйлөр да талкууланды. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы тарабынан 90 батирлүү бир көп кабаттуу үй курулуп бүткөн. Ошондой эле 80 батирлүү дагы бир үйдүн курулушу аяктап, кабыл алуу иштеринен кийин толук даяр болот. Ош шаардык мэриясы тарабынан түзүлгөн комиссия учурда 170 батирди бөлүштүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Үй алуу үчүн 2015 жылдан бери берилген арыздар каралууда. Алардын 256 арызы талапка туура келбегендиги үчүн тизмеден чыгарылган. Ошондой эле үйлөрдү бөлүштүрүүдөгү жоболорго да өзгөртүүлөр киргизилген. Мөөнөтү өзгөрдү. Ал 10 жыл деп аныкталды. Эми биринчи төлөмү 20% болчу, ошол 20% боюнча өзгөрүп барып кайра калыбына келтирилди. Ал эми үстөк пайыздар жок, көрсөтүлгөн жок. Анын ордуна үстөк баа деген түшүнүк киргизилди. Алар биринчи төлөмдөрүнөн көз каранды түрдө аныкталып жатат. Эгерде жаран 20% төлөсө, анда 35% үстөк баа кошулат. Демек, эгер 10 жылга бөлсөк, бул орточо 3,5%дан жылдык пайызга туура келет да. Жергиликтүү кеңештин сессиясында Ош шаардык мэриясы кызматтык унааларды мыйзамсыз берип жаткандыгы да айтылды. Авто гаражда 19 кызматтык унаа бар. Мыйзамга ылайык Каржы министрлигинин аймактык башкармалыгына унаа бөлүнгөн эмес. Ал эми учурда финансылык башкармалыкка атайын унаа берилген. Жыйында каралган ар бир маселе боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берилди. Исхак Туратбеков, Кайбул Авазбек уулу, Ош ТВ.